Так, анда баштайбыз. 39-чу мисалды чыгара турган болсок. Так. Даражаларды улантып атабыз ошондо. -1-дин квадраты болгондо, ушул кашага алынып турган үчүн, могу жуп даража болгондо, могу минусту плюска айландырып жиберет. Демек, бул плюска айланып калат экен, 3-тү 1-ге көбөйтсөк 3 эле чыгат. Бул жакта болсо, -1-дин кубу бул даража көрсөткүч так болгончо бул -1 болот. -1-ди 5-ке көбөйтсөк -5 болот. -5 плюс 3 болсо не болот? Канча болот? -2 болот, -2. Силердики да ушундай чыктыбы? Так, 40-чы мисал. 40-чы мисалда бизде өзгөрмөбүз бар. Бул жерде x квадрат бар. Өзгөрмө кезиккенде биз эмне кылышыбыз керек? Биз терс санды коюшубуз керек. -1. Нөлдү коебуз, анан оң санды коюшубуз керек. Ошондо нөлүбүз жуп сандын ордуна да кете берет да. Бул так сан, жуп сан, оң сан. Эми -1ди кое турган болсок, мисал үчүн, ошондо бул жака -1ди койсок, не болот? 1 плюс -1 квадрат бөлүнгөн 5 дейт, -1дин квадраты эмнеге барабар болот? 1ге эле барабар болот. Ошондо 1,5тен 1 болуп калат экен, 1,5тен 1 чыгат экен. Эми -1ди бул жака кое турган болсок, бул -1ди койсок бияк 1 болот, бияк деле 1, ошондо 1,6дан 1 болуп калат экен. Ошондо бул жак чоң болот экен. Эгерде -1ди койсок, анда А колонкасы чоң болот экен. Эми нөлдү коюп көрөлү, нөлдү койсок бул жака, анда 0-ды 5ке бөлсөк 0, баары бир бул жактан 1 чыгат экен. Бул жакта эле 1 чыгып калат экен. То есть азыр так 0, 0-ды баары бир бөлсөк 0 чыгып атпайт. То есть көрдүңөр, 1 туруп бул жак чоң болду, экинчиси барабар болду. Ушундай болуп калса, анда кайсы вариантты тандашыбыз керек? 1 туруп бир жагы чоң болуп атат, 1 туруп барабар. Уже мен үчүнчү бая 1 дегенди койбой деле койсом болот да уже. Туура Г варианты болот. Маалымат жетишсиз болуп калды бул жерде. Анда бул жерде биз Гны боеп коебуз да. 41-ди иштей турган болсок, 2-нин 10-чу даражасына 2-нин 11-чи даражасы дейт. Бул жерде негиздери бирдей болсо, көбөйтүлүп атканда даражаларды кошуп эле коебуз. 2-нин 10-чу даражасы чыгат экен. Бул жерде мына 2-нин 10 бар, анан кошумча 2-нин 11 да бар. Демек, А колонкабыз чоң болот. 625-тен тамыр канча чыгат? 25 чыгат, чынбы? 25-тен 5 чыгат. 16-ны кошсок 16 болот, 16-дан 4 чыгат. Демек, А колонкасы чоң болот экен 42-ники. Бул тамырларды көрдүңөрбү? Жөн эле жаттап алыш керек да. Мисалы үчүн тамыр астындагы 625 атайын даражалар боюнча барго сабак. Телеграмдан карасаңар, видео сабак бар, даражалардын таблицасы. Ошондон жаттап чыгышыңар керек. Ошондо жеңил болот да. Так, андан кийин 43-чү тапшырманы аткара турган болсок, негиздери бирдей болсо, даражалар кошулат дейт. 10-дун 20-чы даражасы болот экен. Негиздери бирдей болсо, даражалар не болот? Кемитилет. 100дөн 10ду кемитебиз. Ошондо 10-дун 90-чу даражасы болот. Демек, Б колонкабыз чоң болот экен. 43 Б болот экен. Суроолор барбы? Түшүнүктүү эле болуп атабы? Так. Уланта берели анда. Так, улантабыз. 45-чи тапшырманы чыгаралы. 125-тин квадраты анан x куб дейт, 125-тин квадраты x куб дейт турган болсок,
125'te bul 5'tin kubu bolot da 125. 125'ti biz 5'tin kubu dep жазып алсак болот. Анан квадраты бар бул жакта. Барабар 5'tin эмнеси болот экен? 5'tin 6-нчы даражасы болуп калат экен. X өзү эмнеге барабар дейт? Так, 5'tin 6'сы болуп калды. X канчага барабар? 5'tin 6'сы болуп калса, мен могу жерден мисалы 25'ти алайын биринчи. X'tin ордуна кое турган болсом, 25 өзү 5'tin квадраты да. Анан бул жерде X куб деп турат, Куб биякта болсо 2 3'тү көбөйтсөм 5'tin 6'сы болот. Ошондо экөө барабар болуп калат экен. Демек 25. Эми бул жерден мен силерге түшүндүрүп кетейин. Эмне үчүн мен сразу эле Б'ны алдым? Себеби могул жерде мисалы үчүн бул 125 5'тин даражасы болуп атпайбы, чынбы? Анан 25 бул 5'тин квадраты да, демек ушул жооп болушу мүмкүн. Себеби башкаларды мен карасам, 75 бул 5'тин эч кандай деле даражасы эмес экен да. Бул 125 болсо кубу болуп атат. Анан бул 25 5'тин квадраты болуп атат. Ошондуктан 5'тин квадраты деп алып келип, X'тин ордуна койсок, анан чыгып атат да. То есть муну мындай подсказка деп коет го. Ушундай түрүндө да жайгаштырылат да. Ошондо биз эсепти даже мисалы үчүн чыгарбай турган болсок дагы, 15, 35, 55, 75 эч кандай бир квадрат эмес, же 3-чү куб эмес 5'тикичи, же кандайдыр бир сандардын бир даражасы эмес. Ошондуктан сразу Б'ны алып текшерип көрдүк да. 50-чү тапшырма 2'nin x'inчи даражасы 5'ке барабар дейт, 4'түн x'инчи даражасы анан 10 дейт, канча чыгат экен? Мондай болуп берилгенде балдар биз 2'nin x'инчи даражасына келтирип туруп могу жакты, анан ордуна 5'ти коюп кетишибиз керек да. Мына ортодо ушундай тапшырмалар берилет. 4'тү мисалы үчүн 4'тү эмне деп жазып алсам болот мен? 4'тү мен 2'nin квадраты деп жазып алсам болот. Ошондо мен мо 4'тү 2'nin квадраты деп жазып алсам, мо сыртта даражасы x турат, көрдүңөрбү? Аны мен бияка жазып коем. Бирок бизге бул жерге көрсөтүп атат 2'nin x'инчи даражасы 5'ке барабар деп. Демек, могул кашанын сыртындагы көрсөткүч менен ичиндеги көрсөткүч экөө бири-бирине көбөйтүлөт да. Ошондуктан мен мындай эле экөөнүн ордун алмаштырып жазып койсом болот, мындай кылыпчы. Ой, мо 2, 2 азыр. Анан мындай кашага алып койсом болот, көбөйтүү болсо экөөнү кашага алып койсок болот. Эми карасаңар 2'nin x'инчи даражасы 5'ке барабар дейт. Мына 2'nin x'инчи даражасы болуп калдыбы? Мен ушул жерге 5'ти коем, могу шартында берилип аткан. Анан могу квадрат өзү бар, 5'тин квадраты канчага барабар? 25'ке барабар. Демек 4'түн x'инчи даражасы канча чыгат экен? 25 чыгат экен. Демек А колонкабыз чоң. Бул жерден Аны тандайбыз. Так, кимде кандай эсеп? Так, 44-чү эсеп дейби? 44-чү эсеп калып кеткен турбайбы? Кызыктуу эсеп калып кетиптир. Азыр кайталы. 44-чү эсепте карасаңар, 8'дин 4'ü, 8'дин кубу, 8'дин квадраты 8 дейт, Бул ортодо балдар ушундай кездешкен. Анан муну мен дагы кызыгып атайын изилдеп да чыккам муну. 8'дин ордуна башка деле сандар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 7, 9, 6, 5 боло бериши мүмкүн да. Өзүңөр да кызыгып эсептеп көрсөңөр дагы болот. Ошондо дайыма бул жак чоң чыга берет экен да. Мисалы, могул жерди тезирээк эсептеш үчүн мен 8'ди кашан сыртына чыгарып ийсем болот да. Бир 8'ди чыгарып ийсем биякта 8 куб калат, чынбы? Плюс 8 квадрат калат. Бул жерде 8 эле калат. Анан могу 8'дин ордуна 1 калат. То есть муну тезирээк чыгарып эсепти мону тезирээк чыгарыш үчүн 8'дер болгон үчүн 1 8'ди сыртка чыгарып ийсем, могу даражалар бирден азайып кетти, көрдүңөрбү?
Эми мен 8'din kvadratı bilem de 64 eken. 8'din kubunu табыш үчүн 64 деле 8'ge көбөйтүп койсом, 8 жерде 4 32 3 көңүлдө, 8 жерде 6 48 51 болот экен. Могу жер 512 болот экен, 512'ge мен могул 8 kvadratты кошушум керек. Бияка жазайын, мына 512'ge кошсом 8 kvadrat бул 64. Кошсом 6 7 576. Ага мен 9'ду кошот экенмин, 8 плюс 1. 9'ду кошсом 500 канча болду? 585 болот. Анан аны эмне кылышыбыз керек? Могу кашанын сыртындагы 8'ge көбөйтүшүбүз керек. 8 жерде 5 44 көңүлдө, 8 жерде 8 64, 68 6 көңүлдө, 8 жерде 5 40, 4680 чыгат экен могу жерде эсептегенде. 4680 мына могу жерде эсептесек чыгып атат. Демек 8888 өзү эле чоң. Анан силер мисал үчүн бул тапшырма ортодо кездешип калды да. Мисал үчүн бул мурун кездешкен, анан кийинки жылдары деле бул эсептин башка варианттары кездешип атат да. Мисал үчүн мен айтып атам, 8'din ордуна башка деле сан болушу мүмкүн деп, ошондо мисал үчүн 7'nin 4'ü көңүл бурсаңар, могу 4-чү даража болуп, анан 4 сан болуп атат да, 5-чи даражасы эмес балдар. 5-чи даражасы болсо уже ашып кетет. Биякта дагы 4 сан бар да, мына 7'nin 4'ü 7 куб, 7 квадрат плюс 7, анан бул жакка колонкага болсо 7 7 7 7 деп коет. Ушундай болсо деле азыр эсептеп көрсөңөр, мен могуну иштеп бергенде кайра эле бул жак чоң болуп чыгып кала берет. Түшүнүктүүбү? Так. Түшүнүп атасыңарбы же кыйналып кеттиңерби? Так, түшүнүп атабыз дейт, түшүнүп атат деп. Так, кийинки башка эсеп калбады, бияктан калтырып кетпедикпи? Анда 51'ди чыгарабыз эми. Так, 51-чи тапшырма. Так, азыр. 51-чи тапшырманы аткарсак, карагыла, PQR удалаш оң бүтүн сандар дейт. Удалаш бүтүн сан, удалаш дегенди кандай түшүнөбүз? Удалаш деген биринин артынан бири кетет, чынбы? Мисал үчүн 1 2 3 же болбосо мисал үчүн 5-тен баштасаңар эмне болот? 5 6 7 8 деп ушундай да. Бүтүн сандар. Анан оң бүтүн сандар дейт. Оң деп атат, терс сандар эмес экен. Бүтүн сан себеби оң дагы, терс дагы боло берет да. Эми карайлы. Мен мисал үчүн эмне кылам? Пиге 1'ди коёюн, 1 бүтүн санда. Анда бул 2 болот, Q'быз, R'ыбыз 3 болот. Ошондо пиге R'ды көбөйт дептир, 1'ге 3'тү көбөйт дептир, канча болот? 3 болот. Q'ну болсо квадратка көтөр дептир. 2'nin квадраты 4 болот. Бул жак чоң болот экен, көрдүңөрбү? Эми мен 1 2 3 деген кичинекей эле сандарды алып атам. Андан чоңураактарды алып көрбөйлүбү балдар? Мисал үчүн 10, 11, 12 дейли. Эми пиге R'ды көбөйтсөм мен 120 болот, чынбы? 10'ду 12'ge көбөйтсөм. 11'дин квадраты Q квадрат эмне болот? 121 болот. Карагыла, баары бир чоң болуп калды, Анан дагы бир эме кылалы. Эки жолу биздики бул жагыбыз чоң болду. Эми удалаш бүтүн сан 0 дагы балдар бүтүн сан болот, билесиңерби? 0 дагы бүтүн сан. 0 1 2 деп коелу. Пга муну көбөйтсөк 0 чыгат, 1'дин квадраты 1. То есть баары бир эмне болот экен? Бул жагыбыз чоң болуп чыга берет экен. Чоңураак сандарды да калдык, текшерип көрдүк. Жакшынакай эле чыкты. Так. Ашыктарын так. Элекини чыгаралы, элекини чыгарышыбыз керек. Так. Бул жерде модул бар экен. Модулду чыгарышыбыз керек эми.
Анан могул эмне болуп атат? Барабар 1 деген шарт болуп атат да. Мисалы үчүн модул болсо, а терс болсо оң сан чыгат деген сөз да. Могу жер терс болсо, эгер бул сыртта турган үчүн минус калып калат. Анын квадраты эмне болот? Баары бир оң сан болот. Ошондо эмне болуп атат? Оң сан бияктан көбөйтсөк, результат могу жер терс чыкмак да. Эгерде терс сан боло турган болсо, эмне болот экен? Результат терс болмок экен баары бир. Байкап атасыңарбы мына? Көбөйтүлгөн анын модулу бөлүнгөн квадрат. Мисалы үчүн минус 1ге барабар болсо, минус 1 көбөйтүлгөн мына модулдан 1 бөлүнгөн минус 1дин квадраты болгондо минусту койгондо кашаага алып жазабыз. Сөзсүз барабар минус 1 чыгат. Себеби могу минус 1 боюнча калып калат да, могу эки оң болсо дагычы. Ошондуктан өзү эмне экен? Минус сан боло албайт экен. Себеби аны терс санды кое турган болсок, могул барабардык аткарылбай калат. Ошондуктан оң сан болсо, оң сан дайыма эмне болот? Нөлдөн чоң болот, балдар. Ошону жаттап алышыңар керек. Оң сан дайыма нөлдөн чоң. Негиздери бирдей болсо, эмне болот эле? Даражалар кошулат, ондонго кошобуз. Негиздери бирдей болсо, бөлүүдө даражалар эмне болот? Кемитилет. 100дөн 10ду кемитсек, 10дун 90 даражасы. Бул жерде бөлүү катары бериптир. Эми мына могу жерди карай турган болсоңор, могул жерди мына карай турган болсоңор, анда бул бөлчөк түрүндө берген экен да. Анан акыркы, бул беттеги акыркы эсебибиз болду. Так, кана кандай суроолор бар? Бир аз суроолорго жооп берейин, анан уланталы кайра. Суроолор деле жок окшойт.